Кыдырбек Айбалаев мындан 1 жыл мурда чек арада кароосуз ташталып калган 100 гектардай жерди ижарага алып, талаачылык менен иштеп баштаган. Бүгүнкү күндө ижарага алган жеринин 40 гектарына өрүк көчөттөрүн отургузган. Бирок бул аймакта сууга суусу жетишсиз болгондуктан жеринин калган бөлүгүн өздөштүрүүгө акча каражаты жетишсиз. Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан насыя алып, көздөгөнүн жүзөгө ашырууга аракеттенгени менен жогорку күрөөсү болгондуктан шарты туура келбей жатат. Каражат жетпей атат. Бизге ушул российский фонд уктум эле, ошолор кредит берген компаниялар келип бизге акчадан жардам берсе, ушул семейный кылса жакшы болот эле да бизгечи. Азыр алсаңар эмне болбойбу? Процент. Азыр энди биз жакшы түшүнбөйбүз ондай эмегечи. Документациясы эмесиге анан алардын өтө проценти чоң болуп атат да. Ошон үчүн кыйналып атабыз өзүнчө. Облус аймагында жеке ишкерлер катары атайын каттоодон өткөн 3000 ишкер бар. Облустук ишкерлер кеңешинин төрагасы Авазбек Чотбаевдин айтымында мамлекеттин колдоосу жок. Кыйын шартта иштеп жаткан ишкерлер үчүн жеңилдиктер каралбаса, көп жаккан ишканалар жабылып калышы мүмкүн. Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду тарабынан берилип жаткан насыялар өлкөбүздүн башка аймактарындагы ишкерлердин шартына туура келгени менен Баткендин шартында эске алышса деген пикирде. Эми азыр Бишкектеги, Оштогу салыштырып ишкерлерди ошондой чыгарган, азыр Баткенден эч ким ала албай жатат да. Себеби биздин залог күрөө койгонго, мисалы 20 миллион сом алыш үчүн 80 миллион сом залог коюш керек. А 80 миллиондук залог бизде примерно бир 95 үйдү коюш керек да, 100 үйдү коюш керек да. Өткөн жылдын сентябрь айынан баштап Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду тарабынан ишкерлик үчүн РСК жана Айыл банк аркылуу 12% насыя бериле баштаган. Бул насыялар күнөсканаларды өнүктүрүүгө жана мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү ишканаларды курууга берилип, күрөөгө 180% өлчөмүндө мүлк коюлат. Мындан улам жеке ишкер 1 миллион сом насыя алуусу үчүн 2 миллион сомго жакын бааланган мүлкүн күрөөгө коюусу шарт. Бүгүнкү күндө мындай шарт менен РСК банкынын Баткен облусундагы филиалы аркылуу област аймагынан 4 ишкер гана насыя алган. Астана оборудование обновление кылганга, анан теплицасы болуп, теплица куруп өндүрүү максатта жер жемиштерди основной. Мөөнөтү 5 жылдык мөөнөттө берилет. Максималдуу срогу. Бул проект негизинен 2015 жылдын сентябрь айынан башталган, азыркы күнгө чейин берилип атат. Жалпы 4 область боюнча Сүлүкташ шаарынан 3 ишкер, Кадамжай районунан 1 ишкер алды. Экономикалык серепчилердин айтымында жакынкы кошуна өлкөлөргө караганда Кыргызстанда ишкерлик жүргүзүүгө жакшы шарттар түзүлгөн. Бирок майда ишкерлердин башын бириктирүүгө жасаган аракеттен натыйжа болбой жатат. Качан гана ишкерлер ирилешкенде натыйжа жакшы болот. Майда дыйкан чарбаларды, ишкерлерди бириктирип өтө бир чоң ирилештирүү, ошондой эле корпорацияларды түзүү бул максатка ылайыктуу болуп эсептелинет. Анткени бул капиталисттик коом деген бул мындайча айтканда күчтүүлөр гана жашай турган коом да, ошон үчүн күчтүү болуп, ирилешип, көпчүлүк болсо гана жеңип чыга алат. Андай болбосо баары бири-биринде отуруп бул жоюлуп кетүү коркунучу алдында турат. Мындай насыяларды алууга ар бир эле ишкердин мүмкүнчүлүгү жете бербейт. Анткени шарты татаал жана бул багытта атайын долбоор иштеп чыгыш керек. Андан соң комиссиялар тарабынан жактырылган гана долбоор үчүн берилет. Айыл шартында иш жүргүзгөн жеке ишкерлерге кыйынчылык жаратууда. Нургазы Жайнаков, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен шаары.